2 күндөн кийин өлкөнүн бир канча район шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоо өтөт. Алардын катарында биз турган Сузактагы Көк Арт айылдык кеңеши да бар. Мында 21 мандатка 62 талапкер ат салышууда. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоого мында 5 шайлоо тилкеси даярдалган. Номер 2063 тилкесинде өнөктүк даярдык кызуу. Шайлоочулардын тизмеси илинип, добуш берүү жайы даярдалууда. Мында 10 апрель күнү 1,5 миңден ашуун жаран добуш бериши керек. Ал эми Көк Арт айылдык аймагында жалпы 7 миңден ашуун шайлоочу бар. Шайлоочулар ушул жактан киришет, мына жерден шайлашат, анан карап бул жактан чыгып кетишет. Баатыр эле даяр шайлоого азыр кыскасы. Ушунда бизде 1502 шайлоочу бар. Анын ичинен 12 адам бир күн мурда көчмө орнуна арыз берди. Ден соолугуна байланыштуу, карлыгына, майыптыгына байланыштуу арыз беришти. Аларга эртең 9 апрель күнү үйлөргө кыдырып шайлатып чыгабыз аларды. Анан 10 апрелде жалпы элге шайлоо ушул жерде боло берет. Жалал Абад облусунда мындан башка Аксы районунун Кара Жыгач айылдык кеңешинде жана Таш Көмүр Токтогул шаардык кеңештеринде депутаттарды шайлоо жүрөт. Таш Көмүр шаарында 3, Токтогул шаарында 7 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирген. Токтогул шаардык кеңешинде 31 мандат бар. Ага жалпы 7 партиядан 372 талапкер ат салышкан. Бул аймакта 13 миң шайлоочу катталып, тизмелер илинген. Ал эми Таш Көмүр шаардык кеңешине да 31 мандат үчүн 3 партиядан 143 талапкер катышууда. Анан Аксы районунун Кара Жыгач айылында ушу 21 мандатка 33 талапкер катышат. Ал эми Көк Арт айылдык кеңешине 21 мандатка 62 талапкер катышат бүгүнкү күндө. Анын ичинен 15-и аял. Эртең облуста көчмө добуш берүү өнөктүгү башталат. Алдын ала добуш берүүгө белгиленген аймактардан 294 жаран кайрылган. Ушул тапта бардык шайлоо тилкелеринде даярдык жүрүүдө. Шаардык кеңештерге үгүт иштери 11 марттан, ал эми айылдык кеңештерде 21 марттан башталган. Үгүттөө иши 9 апрель эртең менен саат 8:00 токтотулат. Бул аралыкта эч кандай мыйзам бузуучулук фактылары каттала элек. Даярдыктар боюнча мына эртең 9 апрель күнү добуш берүүчү жайдан тышкаркы жерде добуш берүү боюнча арыз түшкөн. Биздин область боюнча 294 арыз түштү. Бул эртең өткөрүлөт. Эртеменги саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин. Ал эми бүгүнкү күндө мына участкаларда бардыгы участкалар, залдар даярдалган. Тестирование мына асуу генералдык тестирование болуп атат. Эртең саат 8-ден кечки саат 8-ге чейин болот. Отчет тапшырылат. Даярдыктар бардыгы толук. Мындай шайлоо Ысык көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын айрым аймактарында да белгиленген. Өлкө боюнча 3 шаардык жана 13 айылдык кеңешке шайлоо болору пландалган. Кошумчалай кетсек, өткөн жылдын 11 апрелинде өлкөнүн башка бардык жергиликтүү кеңештеринде шайлоо өткөн. Ал эми 2022 жылга белгиленген жогорудагы өнөктүктөргө аймактарда түрдүү себептер менен жергиликтүү кеңеш тарап кеткендиги себеп. Бубисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.